Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе математика сабагын баштайбыз. Бүгүн биз математика сабагынан теңдеме чыгаруу деген теманы өтөбүз. Бүгүн теңдемелер боюнча түшүнүктөрдү алабыз. Эгерде биз теңдемени чыгарып иштей алсак, биз бүгүнкү максатыбызга жетебиз, Анда бүгүн азыр силер 11 сентябрь деп жаздыңарбы? Жазгыла 11 сентябрь теңдеме чыгаруу деп тема койгула. Эми балдар, бүгүн Теңдеме. Биз бүгүн силер менен теңдеме деген эмне жана аны кантип чыгаруу керек деген суроого жооп издейбиз. 9 кошу 2 барабар 11 туюнтмасын алалы. 9га 2-ни кошсок 11 болот. Бул жерде 9 биринчи кошулуучу, 2 экинчи кошулуучу, 11 сумманын мааниси. Экинчи кошулуучуну жаап коелу. Анда экинчи кошулуучу белгисиз болуп калат. Белгисиз экинчи кошулуучуну латын алфавитинин тамгасы менен алмаштырабыз да, белгисиз тамгасы бар теңдемени алабыз. Математикада белгисиз санды белгилөөдө латын алфавитинин тамгалары колдонулат. Дагы бир нече теңдеме жазып көрөлү. Белгисиз санды камтыган туюнтманы же барабардыкты теңдеме деп атайбыз. Теңдемени чыгаруу деген эмне? Бул туура сандык барабардыкты алуу үчүн белгисиз санды аныктоо болуп эсептелинет. Мисалга 4 кошу b барабар 6 теңдемесин алалы. Бул жерде экинчи кошулуучу белгисиз. Белгисиз экинчи кошулуучуну аныктоонун эрежесин эске салалы. Белгисиз экинчи кошулуучуну табуу үчүн суммадан белгилүү кошулуучуну кемитебиз. Теңдеменин тамыры 2-ге барабар. Теңдеменин тууралыгын текшерели. Тамганын ордуна теңдеменин тамырын коебуз. Биринчи кошулуучу 4, экинчи кошулуучу 2, сумма 6. Сумманын мааниси өзгөргөн жок. 4 кошу 2 туюнтмасы дагы 6-га барабар. Сол жакта 6, оң жакта 6. Демек, теңдеменин тамырын туура таптык.